Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ар бир мусулман кайсы жерде болбосун, кайсы убакытта болбосун, өз элине, жалпы мусулмандарга, мусулман мамлекеттерине жана жеке өзү жашаган жерге, өзүнүн элине, өзүнүн туугандарына, кошуналарына, деги эле жалпы мамлекетине пайдалуу, берекелүү мусулман болуш керек. Мына ушул чыныгы мусулман. Тилекке каршы азыркы убакытта айрыкча соц тармактарда өз элине, өз мамлекетине, өз өкмөтүнө, өз элине душман болгондар көбөйүп кетти. Кээ бирөөсү батыш өлкөлөрүнө качып барып, кээ бирөөсү башка өлкөлөргө жашынып алышып, соц тармактардан мамлекетти башкаруучуларга асылып, аларды жамандап, алардын бир кемчилигин көргөн болсо, эгерде чын эле ошол кемчилик болгон болсо, жанталашып элге жайып, элге айтып, алардын айтып аткан көпчүлүк сөздөрүндө чындык жок. Ката болбогон нерсени ката деп алдашып, жаңылыш болбогон нерсени жаңылыштык деп алдап, элдердин башын айлантып турган көптөгөн блогерлер же алыста туруп, интернеттин жанын койбой, элдердин башын айланткан адамдар көп. Мына ушундай адамдардан сак бололу. Өзүбүз мамлекетке, элге, жерге пайда алып келе албасак дагы, жок дегенде зыян бербейли. Мына ошол адамдар пайда алып келмек түгүл, алыста туруп зыян берип атышат. Бул мусулмандын сыпаты эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кээ бир сахабалар сурашканда, бул хадис Бухари Муслимде келет. Хадистин мааниси ушундай: "О Аллахтын элчиси, жакшы мусулман кайсы мусулман?" деп сураганда, пайгамбарыбыз жооп берген: "Жакшы мусулман бул башка мусулмандарга колу менен, тили менен зыян бербеген" деп жооп берген. Аллаху акбар. Урматтуу мусулмандар, мына ошо чыныгы мусулмандын сыпаты ушундай. Башка бирөөгө колу менен да, тили менен да зыян бербейт. Эми ошол жана алыста жатып алышып, мамлекет башчыны, президентти, андан кийинки катардагы адамдарды жамандашып, ар кандай алардын үстүнө жалаларды жаап, жакшылык кылган иштерин көрбөй, элге башаламандыкты салгысы келгендер Аллах субхана тааладан коркушсун. Жана ошолорду көрүп аткан, угуп аткан мусулмандарга айтарым: аларга кулак салбаңыздар, аларга ишенбеңиздер. Өзүңүздөрдүн көзүңүздөр көрүп аткан мамлекетибизде көптөгөн өнүгүүлөр болуп атат го, мына ошону көрүп, ошого ишениңиздер. Албетте, эл башкаруудабы, үй бүлө башкаруудабы деги эле бир кандайдыр иш кылбай эле адам баласы кемчилик кылбай койбойт. А кемчиликти ажылдаган сөз менен, тагылган айып менен, апыртма менен түздөгөн болбойт жана түздөлбөйт дагы. Бул мусулмандын сыпаты эмес. Бардык адамдын кемчилиги бар. Эгерде кандайдыр бир адам бир мусулмандан болобу, же өлкө башчысынан болобу, же жалпы жетекчилерден болобу бир туура эмес көргөн болсо, аны жакшынакай сөз менен айтсын. Саясаттагы адептүү тил менен айтсын. Кат жөнөтсүн. Өзүнүн колунан келишинче салымын кошсун. Эгерде Алла Таала ийгилик берип, ала туура түшүнүп калган болсо, соо ошол адамга да жазылат. Эгерде жакшы сунушу өтпөй калган болсо, акыл насааты кабыл кылынбай калган болсо, ал мойнундагы милдетинен кутулду. Анан күндө эле ажаан адамдай болуп, күндө эле чыгып жамандап, күндө эле асылып, күндө эле бир кичинекей эле бир катада ойлоп алган нерсесин көрө калып эле ошону кечке көтөрүп элдин башын айланткан болбойт. Ошол ката болуп, анык болгон күндө дагы мындай жол менен катаны жойгон болбойт. Айрыкча бийлик башчыларынын каталарын. Аларга жардам берүү менен, сылык сүйлөө менен, жакшылыкты жеткирүү менен жоюшубуз керек. Жер жүзүндө мамлекетибизде бузукулук кылбайлы. Алла Таала Куранда айтат: "Вала туфсиду фил ард. Вала туфсиду фил арди ба'да ислахиха." Жер оңолгондон кийин жерде бузукулук кылбагыла деп атат. Мына бузукулуктун эң чоңу бул кафырлык менен ширк күнөөсү. Андан кийинки башка күнөөлөр. Мына ошентип жанагынтип
мамлекет башчынын кемчилигин айтып, же жалпы жоопкерчиликтүү адамдардын кемчилигин айтып, элдерди аларга каршы үндөгөндөр мына бул жерде мамлекетте бузукулук кылып атышат. Эки жүздүүлөрдүн сыпатына окшоп калбайлы. Алла Таала Куранда айтат: "Ва иза кила лахум ла туфсиду фил арди қалу иннама нахну муслихун." Ошол эки жүздүүлөр жөнүндө айтып атат Алла Таала, аларга жерде бузукулук кылбагыла десе, алар эмне деп айтышат? Биз жерде жакшылык кылып атабыз, оңдоо иштерин жүргүзүп атабыз, оңдоп атабыз деп айтышат. Албетте, жанагындай батыш өлкөлөрүнө барып алып, же башка мамлекетке барып алып, өз мамлекетин жамандап, башчыларга, жоопкерчиликтүү адамдарга, асылгандардан сурасаңыздар, могу кылган ишиң туура эмес, бул кылган ишиң адашуу, бөлүп жаруу деп айтсаңыз, жок, биз туура кылып атабыз, биз элди оңдойн деп атабыз, булардын айыбын ачып атабыз, кемчиликтерин көрсөтүп атабыз деп өздөрүн ушинтип акташат. Мурунку мунафыктар да ушинтип актанышкан. Аларга ушундай деп айтылганда, жерде бузулук кылбагыла дешкенде, алар эмне дешкен? Жок, биз тескерисинче оңдоп атабыз деген. Оңдоо жолу мындай жол менен болбойт, урматтуу бир туугандар. Эгерде биз ушу мамлекетибизде болуп аткан жылыштарды, өнүгүүлөрдү көрө албасак, анда эмнени көрөбүз? Аллага шүгүр дейли да. Альхамдулилла, көптөгөн жылыштар бар. Көптөгөн өнүгүүлөр болуп атат. Коррупция, андан башка кылмыштар менен күрөшүүлөр болуп атат. Элдин жашоосу, жашоо деңгээли, мамлекеттин экономикасы акырындык менен өнүгүп атат. Эми ушуну көрбөсөк, ушуну жакшылык деп билбесек, ана эмнени билебиз анда? Шүгүр кылуучулардан бололу да, урматтуу мусулман туугандар. Эгерде шүгүр кылбасак, Аллах субхана таала бул неаматты алып коет. Мындан да кыйын күндөрдү баштан өткөрбөдүк беле. Мына канча деген мамлекеттерди карап көрөлү, мусулман өлкөлөр же башка мусулман эмес өлкөлөрдү карап көрөлү. Кыйынчылыкта, жакырчылыкта жашап аткан канча деген өлкөлөр бар. Коррупция кылып аткан. Ага караганда биздин мамлекет чоң адам таштап, алдыга жылып, көптөгөн жакшы иштер жасалып атпайбы? Анан орто жолдон чыга калган, бир саясаттагы бир максатына жетпей калган, бийликке жетпей калган, же кандайдыр бир кызыкчылыкка жетпей, же мамлекет башчылары менен келишпей калган адамдар сыртка чыгып алып эле орто жолдон ар кандай бузукулукту салып, жаман нерселерди айтып, ушак айыңды таратса эле ошолорго ишенип кетип калабызбы? Отуруп жакшы ойлонбойлубу? Мусулман бир туугандар, кыргыз эли, кыргызстандыктар, андай нерсеге көп алданбайлы, берилбейли. Эгерде Аллах субхана таала шүгүр кылбасак, ушул жакшылыкты сактап калбасак, мындан да жаманы келиши ыктымал. Канчалык жакшылыкты жакшылык деп билип ошого шүгүр кылсак, Алла таала жакшылыгын арттырып берет. Албетте, ким эл башкарбасын, үй бүлө башкарбасын, же башка бир жерге жетектүү болбосун, кемчилик болбой койбойт. Ар бир адам ката кетирет. Кичинекей эле үй бүлөнү башкарып атып, канча катаны кетирип атабыз. Анан өзүбүздү ошондой орунга коюп көрөлү. Бир жерде башкарып атып, же үй бүлөнү башкарып атып, кемчилик ката кетирсек. Анан аркабыздан бирөө туруп алып эле жамандай берсе, айыбызды чукуй берсе, жалааларды жаба берсе, кеткен кемчиликти келип жакшы жол менен оңдобой эле айкырып кыйкырып элди козутуп аткан болсо, ким жакшы көрөт? Аны эч ким жакшы көрбөйт. Ошону ар бирибиз өзүбүз ыра көрөбүзбү? Ыра көрбөйбүз. Ошондуктан урматтуу мусулмандар, акылыбызга келели. Андай азгырыктарга, жаман урандарга азгырылбайлы. Мамлекетибизге пайда келтире албасак дагы зыян тийгизбейли.